Ат башы район иштер бөлүмү 2019 жылдын 12 айында бир катар ийгиликтүү жана бир катар иштер жүргүздүк деп эсептейбиз. Ат башы район иштер бөлүмү тарабынан маалыматтык электрондук журналына жалпы 1346 материал катталды. Мунун ичинен дагы бөлүп айта кетсем 478 материал топтолуп номенклатурный ишке чыгышталды. 52 бирдиктүү регистрде материалына чыгыштадык. 775 материалыбыз бузуулар регистрине катталды. Бир катар иштер жүргүзүлдүк десек дагы болот. Эми иш бар жерде кемчилик да бар экен, кемчилик да болбойт экен. Себеп дегенде өзүңүздөргө маалым болгондой Ат башы районунун аймагы толугу менен мал кимдиктүү, мал жандык менен иш алып барган область, район катары эсептелебиз. Биздин основной багытыбыз кылмыштуулуктун алдын алуу багыт болгондуктан ушул бизде көбүрөөк мал урурлук, мал жоготуу фактысы көбүрөөк катталат. Катталганда дагы өз убагында ушул жабырлануучу арыз ээлери, мал ээлери өз убагында кайрылбастыктан бирке мөөнөтүн өткөрүп кайрылганында бизге кылмыштын бетин ачууга же жогулган малдын таап берүүгө көбөйдүү маселелерди туудурат. Бул боюнча да кыйынчылыктар бар. Ушул учурдан да пайдаланып сиздердин мүмкүнчүлүктөрдөн Ат башы районунун элине дагы кайрылып кетет элем. Себеп дегенде мал жоготуу, мал урурлук кылмыштын алдын алуу боюнча өз убагында арыз ээси, мал ээси өз убагында кайрылса да бизге да сонун иштеп, ыкчамдуулукта иштерин жүргүзүп кеткүүгө түстөн түз жакшы болот эле. Себеп дегенде изин суутуп көп убакыт өткөндөн кийин бизге кайрылып калып атышат. Ошондон да бирке кыйынчылык туудурган мезгилдер да болуп атат. Анан ушул убактан ушул өз убагында мал жоготуунун мал ээлери өз убагында кайрылса жакшы болот эле да. Анан да бирден бир себеби дагы ушул элде болгон чоочун мал. Элде болгон чоочун мал көп болуп атат. Ошону дагы бизге каттоосуз каттатпай атышат. Мындайча айтканда билдирбей атышат. Же болбосо ушул азыр жер жеринде бүт эле массалык маалымат каражаттары, анын ичинен дагы уюлдук телефон аркылуу WhatsApp аябай орун алып атпайбы? Ушуларга чыгарып койсо жакшы болот эле да, элдерчи. Себеп дегенде ошол эл айыл ичинен айылдан айылга тарап WhatsApp аркылуу көп жоготуу малдарды таап алышат эле. Ат башы район иштер бөлүмү жакшы коллектив дегенде жакшы эми иштерибиз жакшы эле болуп атат. Ат башы район иштер бөлүмүнүн оор жана өзгөчө оор кылмыштары катталып, 9 кылмыш иши катталган, 9 тең бүгүнкү күндө бети ачылып, бүгүнкү күндө оор жана өзгөчө оор кылмыштын бети ачылган факты жок. Толугу менен ачылган. Бизде ушул жана жогоруда да токтолуп кеттим. Алдамчылык, мал урурлук, мал жоготуу фактысы көбүрөөк катталууда. Ушунун мал жоготуу, малдын жоголгон малдын табылышы асыраак болуп атат. Конечно, малды өз убагында карабастыктан дагы талаада эми бизге көп багыты районунун тургундары көп бодо малдарды, мисалы основной жылкы баласын көбүрөөк колго алышпайт, талаа жүзүндө болот. Ошондуктан кароосу кичине асыраак болуп атат. Ошондон көбүрөөк жоготуу көп болуп атат да. Өз убагында же жумасына же 10 күндөн бирден карап коюп турса, мал толуктуу болуп турат эле да. Иш боюнча загруженность кандай сиздерде? Следовательдерде, оперлерде? Жаңы 2019 1 январь күнүнөн баштап жаңы мыйзамдар алмашпадыбы? Мыйзамдардын талаптарына ылайык бизде основной тергөө амалдарына күч келүүдө. Тергөө амалдары менен иш алып барып атабыз. Тергөө амалдарынан айтканда, чындап келгенде бирдиктүү регистрине көбүрөөк катталып, жылдан жылга салыштырмалуу мыйзам өзгөргөнүнө байланыштуу кичине оорундук туудуруп атат. 2019 жылы иш аракет кылдык. 2020 жылы Кудайым буйруса эми жаңы мыйзамга биз өзүбүз да көнүп калдык. Эми алгылыктуу иштер жүрөт деп эсептейм.